Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жол каналы. Бүгін 24 май 2023 жыл мен Бишкек шаары Достық микрорайоны сіздерге бір 2 бөлмелі сатылуучу квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле баруу жолдун ичинде. Мен турган жер туғандар Профсоюзный көчөсү жана Кайназаров көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түндүк карай бир аз басып, оң тарапка бурулсаңыздар, микрорайон Достық 4-домдо 2 бөлмелүү сатылуучу квартирасы жайгашкан. Анан үйдүн алдына чейин бул жагынан 240 маршрутка, дагы 2 маршрутка автобустар. Бул жагынан 179 маршруткалар барат туугандар. Дагы эмне маалымат? Жана Кудайберген базары, Дордой Моторс базары, бул жактан геология базарлары жакын. Жана ошондой эле чыгышты карай бере жүрсөңүздөр сол тарапта Сары Өзөн Дыйкан базары деле анча деле алыс эмес туугандар. Бул Профсоюз менен түз чыксаңыздар Фучка көчөсүнө бара аласыздар. Дагы эмне маалымат? Эми барып мен калган маалыматты үйгө жетип берейин. Сиздер лайктан басып, өзүңүздөр комментарийге жазып, күн сайын Бишкек шаары чөй болсо сатылуучу квартира, жер участок, үйлөрдү көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, бул сатылуучу квартирабыздын сырткы тарабынан көрүнүшү. Мына ушул 3 кабаттуу үйдүн 3-кабатында бүгүнкү чыгышта сатылуучу квартира жайгашкан. Бул жакта короосу, балдар ойногон аянтчасы, машина койгонго жай туугандар бар. Жана ошондой эле мектеби, жөө барып келген аралыкта жана Кудайберген, Дордой Моторс базарлары жакын экен. Эми кирип азыр калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей бул подъезден кире бересиздер туугандар. Мынакей туугандар, 3-этажга чыксаңыздар эле, мынакей ушул эшикте бүгүнкү чыгыштагы квартирабыз жайгашкан. Азыр кирип ички тарабын көргөзөйүн. Бул 2 бөлмөлүү квартирабыздын кире бериши туугандар, прихожка. Бул жерден кухняга жана калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Так, биринчи болуп бул жактан көргөзүп баштайын. Мынакей бул жакта кухня. Так, жалпысынан лоджиясы биригип 72 квадрат метр экен. 2 бөлмөлүү квартирабыз туугандар. Мынакей бул жакта кухня. Ички камера суу чыгарылган туугандар. Мынакей. Отопление электрический. Мынакей. Чугунный батареялары. И бул жакта мынакей чыгыш тараптагы лоджиясы. Жерден короо кенен көрүнөт. Отопление электрический, газ бар, жана киргизилген, электр энергиясы, канализациялары бар туугандар. Андан ары документтер боюнча бар экен, алсаңыздар эле сиздерге ошол күнү квартираны өткөрүп беребиз дейт үй ээлери. Жана бул жакта дагы жакшы жер, ажатканасы өзүнчө бөлмөдө. Мынакей душ, ванна өзүнчө бөлмөдө. Жана мондай кладовкалар туугандар. Үй жагында кенен буюмдарыңыздар бата берет туугандар. Бул жакта эле кладовка. Бул жерде ванна, душ. Бул жакта биринчи бөлмөбүз. Азыр учурда бул жерде квартиранттар жашаганына байланыштуу үй ээлери бир бөлмөсүн жаап кеткен экен. Ошого азыр мына ключ ачалган жок, култтан турат. Бул экинчи бөлмөсү туугандар. Көрүп турасыздар, ремонт. Жана бул жерден дагы бир лоджияга чыгып кете алабыз туугандар. Бул жакта экинчи лоджия. Короосу кенен көрүнөт, балдар ойногон аянтчалар. Мынакей. Так. Күн тийген тарабынан орнотулуп бир терезебиз туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Видеонун башында айткандай, мектеп садиктерге жөө барып келе алышат балдарыңыздар. Кудайберген, Дордой Моторс геология базарында иштегендерге деле жакшы вариант. Ош базарына деле машинеңиздер менен бат эле барып келсеңиздер болот туугандар. Ош базар деле анча алыс эмес. Үйдүн тегерегинен көптөгөн маршрутка автобустар, Профсоюздун көчөсүнөн автобустар жүрөт. Так. Бул 2 бөлмөлүү квартиранын баасы $34.000.
анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга эсителдеп калтырабыз, аны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар, туугандар.